Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Кара кыздын бактысы» аттуу повестинин 7 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Көлөкөлүү чарпаяда ойноп жаткан балдар эшик кагылганда «Апам келди» деп кубанычтуу кыйкырган бойдон чуркашты. Апам болсо мен да чоңдугума карабай ушул балдардай болуп, анын ар бир келишине кубанып турбайт белем деп ойлонгон Ая балдардын бул кубанычтарын көрө албай, ич тарлык кылгансып, башын көтөрүп карагысы келген жок. Тек гана энесин тегеректей кужулдашкан бактылуу балдардын үндөрүн тыңшап, бир чекитти телмире тиктеген бойдон отура берди. Бир кезде тез-тез баскан кимдир бирөө өзүнө жакындап келатканын туюп, анын тигилген көздөрүн жону менен сезди. Мектеп директори Күлүмкан эженин кыздары менен кубанычтуу кужулдашкан үндөрү алысыраактан чыгып жатты. Демек ал эмес. Атасы кечирим сурап келдиби? Жок, ал өзүнүн бул жакта экенин билбейт. Билсе да минтип тез-тез басмак эмес, калбаат басмак. Агасы бек болотпу? Анын келишине да окшобойт. Байкеси алыстан эле үн чыгармак. Ким бул? Ким болсо да бул адамдан өзүнө болгон жакындык, кандайдыр мээрим сезилип турду. Сүрдүү, бирок мээримдүү, сырдуу, бирок камкор ар бир аялга жаккан бул көз караштын тигилишине акыры чыдабай кетип баш көтөрдү. Маңдайында тааныш, дагы ошондой эле кандайдыр чоочун, жакын бирок алыс, жек көрүмдүү жана сүйкүмдүү дегидей адам туруптур. Аны бир тиктеп алып, дароо эле көз карашын ала качып, кире кашчу далда издегендей эки жакты каранып алды. Ыза менен кубаныч, куса менен сүйүнүч аралаш сезимден улам көкүрөгүнүн түпкүрүнөн кандайдыр кыйгыл даам пайда болуп, ал бара-бара бүткүл жан дүйнөсүн өрттөп, каректерин ачыштырып, көзүнөн көз жаш, оозунан ый, денесинен солуктоо болуп сыртка атырылгансыды. Оюндагыны оргуштатып, оозуна келгенде туш келди айттырды. Бул эмнеңиз? Бул кандай кыйнооңуз? Мен эмне кылып салдыңыз? Эмнеге жай жашоомо бүлүк салдыңыз? Мен эми элдин көзүн карай албай калбадымбы? Мени кайсы жомокой ишендиргени жатасыз? Жаным, Ая, кечирип койчу. Мен сени кыйнайын деген эмесмин. Тетрисинче бактылуу кылгым келген. Эми эч качан сени жалгыз калтырбайм, ыйлатпайм, зарлатпайм, өксүтпөйм деп алгач аркыт аны карылуу колдору менен эки ийинден алып, жалдырай караган жаштуу көзүнө мээримдүү тигилип алып кучагына бекем кысты. Жигиттин көкүрөгүн кыздын ысык деми өрттөп бараткансыса, кыздын чор кайнаган арман муңун жигиттин албуут деми жазып бара жаткансыды. Экөө тең ички сезимдерин ооз менен айтышып жеткире албастарын түшүнүшүп, эми кептен сөздөн калыша жүрөктөр менен махабаттын өздөрүнө гана түшүнүктүү тилинде дендерин денге кынай сүйлөшүп турушкансыды. Экөө бир жолугуп, алгачкы таанышкан, аргасыз ажырашкан, кайра издешип табышкан бир өмүргө жеткидей ушул 2-3 күндүк мамилелеринде сезимдерин талдап чыгышып, бири-бирисиз жашай албастарын түшүнүп калышкан. Эми менин үйүм жок, атам кубалап чыкты деп акырындан өздөрүнө келгендеринде арыз арманын айтып баштады кыз. Кечирип койчу жаным, бул дагы менин айман болду да. Бирок мындан ары менин үйүм сенин үйүң болот. Анда экөөбүз бактылуу жашайбыз. Атам күйүтүнөн улам ичип алды. Ага ичкенге болбойт болчу. Эмне болду деп коркуп жатам. Агамдан болсо дайын жок. Менин жанагымды окуп алып, эмне болду экен деп жаным чыгып жатат. Атаңдан камсанаба. Аны жана барып көрүп келдим. Жакшынакай эле уктап жаткан. Ага азыр эле барып баарын түшүндүрүп кечирим сурайм. Экөөбүзгө ак батасын берүүсүн өтүнөм. Агаң менен байланышканга аракет кылабыз. Атамдын кредити бар эле. Эмдигиче аны чогуу алган аялдары тытып жешти го. Чогулткан акчасын эмне кылганын билбейм. Акча табылат эле, ден соолугун арак менен талкалап салмай болду. Ал бирдеме болсо мен өзүмдү кечирбейм. Ал аялдарга мен жолугуп атаңдын кредитин төлөп койдум. Ал тууралуу камсанабай эле койсоң болот. Я,
жөн эле койсоң болмок. Күлүпа эже айлыктын эсебинен акча берип турам деп жаткан. Эч нерсе эмес. Ал акча мен үчүн көп деле эмес. Сага бербегенде кимге бермек элем? Акчабыз турмак, эми өзүбүз бир киши болобуз. Андан көрө көп капалана бербе. Эң негизгиси экөөбүз акпыз. Эч кандай арам иш жасаган жокпуз. Ал эми жанагы менин душмандарымдын кара санат айлыктары, таш кабат. Аларды экөөбүздүн сүйүүбүз жеңип чыгат. Экөөбүздүн заматта эле жакындашып кеткенибизден коркуп жатам. Бир туруп ишенбей да кетип жатам. Дагы да буттосуулар болуп кетеби дейм. Сага эмнеге мынча бат эле берилип кеткениме түшүнбөй калдым. Мурда мен эч качан минчи эмесмин. Баардыгына муздак мамиле кылчу элем. Мен эмне кылып сыйкырлап салдың? Чынымды айтсам, баягүнкү сунушуңа макул болбогонума жол бою өкүнүп келдим. Сени эч качан көрбөйм го деп корктум. Мунун баары сага эмне үчүн айтып жатам? Кечирип койчу. Ар кайсысын айтып тантып жатат окшоймун. Айта бере кой. Менден сыр жашырба. Мен да болгонум болгондой сага айтып турам. Мага өзүңө ишенгенде ишен. Менден коркпо. Мага өзүңдү тапшыр. Анткени мен сени өмүр бою издегем. Сен менин эптеп тапкан периштемсиң. Аз жерден адашып кетпегенибизге сүйүнүп жатам. Бул үчүн Кудайыма ыраазымын. Тагдырыма рахматымды айтам. Ал тургай экөөбүздү жолуктурганга себепкер болгон акакка эч кандай таарыныч сактабайм. Деген сыяктуу сөздөрдү күбүрөшө шыбыраша айтышып, жалынып жалбарыша, буларды өмүр бою бири-бири үчүн сактап келе жатышкансып, бирөөнүн үйүнүн бийик чарпаясында отургандыктарынан гана денелерин бириктире жиберишпей араң турушкансырышты. Аларды бири-биринен такылдай сүйлөгөн тести эр кыздын үнү алаксытты. Ай эже, Аркыт байке, силерди апам чай ичсин деп чакырып жатат. Наристе кыздын байоо көздөрүнөн уяла түшүшкөн экөө бири-бирин кучактарынан бошотушуп, жылуу жылмайыша кыздын артынан ээрчишти. Күлүпа эжеге өздөрүнүн таанышкандан азыркыга чейинки 2-3 күндүк өмүр бою эстен кеткис окуялары тууралуу айтып бергиче даамдуу чайын ичип, сойгон ширин коонун жеп бата тилешти. Жан дүйнөлөрү биригип, баш кошоорлору гана калган 2 жашка бул далай жаш муундарга таалим-тарбия терең билим берген ардактуу мугалим алгачкы ак батаны берди. Алдыңарды бала, аркаңарды мал бассын. Ширин жана узак жашооңордо кармашкан колуңар үзүлбөй, ортоңордо ынтымак, ырыс кешик, түшүнүшүү жана баалап баркташуу болсун. Омин. Бул алпейим адамдын ак пейилине демденишкен экөө аяныкына жөнөштү. Келишсе Керим ордунан туруп, жанагы карыздаш аялдар отурган чарпаянын бийик кырында колу бутун жерди карай салаңдатып, үңкүйүп отурган экен. Ата! Деп эреркеп маңдайына келе калган кызын көрүп, ал жаш балача өңгүрөп кое берди. Кызым, каралдым менин. Мен сени экинчи көрбөй калдым го дегем. Кечир мени, акмак атаңды кечир. Ачууга алдырып, жалаага ишенипмин. Кечир мени. Ата, сиз кечириңиз мени. Оорулуу жаныңызды жалгыз таштап кетип калганым үчүн. Ушинтип бири-биринен кечирим сурашып, солуктап ыйлап алышкан ата менен кыздын маңдайына бир кезде Аркыт басып келип, бир бутуна тизелей калды. Керим ата, сиздин кызыңыз Аянын колун сурайм. Аны өмүрлүк жар кылып алуу менен бактылуу кылууга убадамды берем. Жигиттин үнү акырында дирилдеп кетти. Бактылуу болгула айланайындар, деп баш көтөрө берип, барылдап ак батасын берип жиберди Керим. Ойлогон ой тилектериңерге жеткиле. Эч качан кем болбой кармашкан колдоруңар үзүлбөсүн. Дале арак менен оорудан оңоло албай жаткан атасын аздан кийин ой боюна койбой алар бейтапканага алып жөнөштү. Дароо алып келе калганыңар рас болуптур. Болбосо кеч болмок. Капельницага жаткырып, канындагы спиртти тазалашыбыз керек, дешти ак халатчандар. Атаңар бүгүн түнү бизде болот. Эртең келип чыгарып кеткиле. Ошентип атасын ак халатчандардын колуна тапшырып, алар талап кылгандардын баарын аткарып кайра үйгө келишти. Ая үйүн иреттеп киргенде Аркыт телефонун алып атасына чалды.
Эй, тойду эмне кылмай болдуң? Деп сурады саламдан соң эле Аркыттын бир кыздын артынан ошко кетип калганына нааразы атасы. Болбой калды да, болот деп жиберди Аркыт. Эртең бүрсүгүндөрдөн келиниңерди алып барып калам. Даярдана бергиле, той белгиленген күнү өтүшү керек. Сен кандай немесиң? Ушинтип дагы аял алабы? Сен жанагы Камбаровдун кызын чанып башканы алганы жатасың да, 2 күн сүйлөшүмүш этип, келинди жакшылап билбей, жерин тегин сүрүштүрбөй, кандай бүлөө болуп берерин ойлонбой эле аял ала бересиңби? Ойлонуп эле алып атам. Ая Разия чоң энеме аябай окшош. Мен ага окшош кызды өмүр бою издеп келгем. Кандай десеңер дагы мен аны алмайын тынбайм. Болгон сөзүм ушул. Кежирленбей, менин сөзүмдү чоң энеме окшош экен деп көрүнгөн эле кызды ала бересиңби? Турмуш сага оюнчукпу? Тойду токтотуп, ойлонуп иш кыл. Ата, Ая менен сөзүм бүтүп калды. Ал Акакка караганда ал да канча жакшы кыз. Андан мен баш тарта албайм. Эгер Бишкекте өтчү тойго каршы болсоңор, мен тоюмду Ошто өткөрөм. Анан келбей көргүлө, деп телефонду өчүрдү. Аркыт айылда чоң энесинин колунда өсүп тарбиялангандыктан ата-энесине көп боор тартып, аларды уга берчү эмес. Көбүнчө өз билгенин жасап салчу. Андыктан ата-энеси көбүнчө анын айтканы менен болууга аргасыз болушчу. Азыр дагы Аркыт ошонусун карматып көктүгүнө салды. Ата-энеси өзүнүн чечими менен макул болушаарына ишенип турду. Ошентип түн да кирди. Чарпаяда тамактанышкан соң үйгө кирип диванда жанаша отурушуп, сыналгыдан жаңылыктарды тыңдамыш этишти. Баягы Аркыттын үйүндөгү таанышуу түнүн кошпогондо бул отуруштары арзышкан 2 жаштын жекеме-жеке жалгыз калган биринчи учуру эле. Андыктан кымырынып кымтынган Ая тыкыз отуруп, кең кучагына кыскан жигиттен селтеңдеп чочуп, оолактай жылып боюн ала качып жатты. Бирок жигит ан сайын ага тартылып, кыздын тумсак денесин бооруна кысып, моюн баштарынан аймалап жыттагылап, бара-бара тулку боюн сылагылап кумардын кургуюна кызды кучактаган бойдон кулаганга дал бастай баштады. Эркектин ысык демине көөлгүп эрий баштаган кыз тайыз сезимдерине ээ боло албай, жигиттин ээлигине өзүн тапшырчудай тартылып баратса, көңүлүнүн түпкүрүндөгү уяттуу дээринден өзүн кармап, ала качма кумарын ооздуктоого дал бастап жатты. Алан сайын дене күчү толуп, демөөрү оргуштап, кумары жанар тоодой жарыла албай турган жигит батыл аракетке өтүп, кыздын түз буттарын өйдө сылагыча этегин түрүп, жумру жамбаштарын ылдый карай сыйпалагыча ич кийимин төмөн шыпырып, батыл аракетке өттү эле кыз катуу булкунуп алып, өйдө болуп отура калып, колдору менен жигиттин колдорун бекем мыкчып, кыңкыстоо аралаш жалооруп жиберди. Болбойт жаным, болбойт, азыр эмес, сенин үйүңө барганда. Жер карагым, сөзгө калгым келбейт. Мындан улам кыздын тумсак денесине ачкенедей жабышып, сугалак кумарга берилип бараткан жигит үстүнө бирөө муздак суу чачып жибергенден бетер селт этип, саамга селее түшүп, кыздын кучагынан бошото берип, бирок кайра эле шап кучактап, бетинен өпкүлөп жалынып жалбарып жиберди. Жаным, алтыным, сүйгөнүм, кечирип кой мени. Өзүмдү кармай албай баратыптырмын. Сага рахмат эскертип койгонуңа. Эми жигит дале болсо кызды сугалактык менен уйпалай баштаганы менен 2 колу кыздын бел курчоосунан өтпөдү. Өткөрсө дагы жан жерин жапкан ич кийиминин ычкырын ылдый тарткан бейбаштыкка жетпеди. Ал жакта аяп катып койгон асыл нерсеси бардай, олдоксондук кылса сындырып же бүлдүрүп алчудан бетер тийбеди. Зордукчул аракетке барбаган жигитке ишенген кыз эми ага өзүн биротоло тапшырып, тартынбай өбүшүп, өнөгүнүн өзүн кумарланткан аракеттерине тайманбай жооп кылып жатты. Акыры өзүн эптеп колго алган кыз жигиттин ысык кучагынан эптеп суурулуп чыгып, тиреле жыйылып турган жүктү бузуп, апакай шейшеп капталган жууркандарды жерге жеңил желпинте салгыча жигиттин делебесин ого бетер козгоп жиберди. Бул түнү алар уктагыча кумардын туу чокусуна кубалаша чуркашып чыкчудай болуп баратышып,
далай жолу карманышты. Делдиктеп козголгон делебенин эң түпкүрүндөгү бийик деңгээлине түшүп баратышып, делбе тап кумарларын көп жолу кармап сала алышты. Закын болуп бул түндө өтүп, бири-биринин кучагынан өздөрүн чексиз бактылуу сезип ойгонгон экөө алдыдагы кыйын күндөн кабарсыз, жакындары камдап койгон чоң жолтоолуктардан белкапар жаңы күнгө кадам ташташты. Түшкө жакын ооруканага барып, сергектенип калган атасын чыгарып келишти. Тойго 4 гана күн калгандыктан Бишкекке чыгып кетиш үчүн шашылыш даярдана башташты. Аңгыча Аркытка Бишкектен атасы, бир туугандары чалышып, шашылыш каяктагы бир айылдык ата теги белгисиз кызга үйлөнүп жатканын айтышып жемелеп киришти. Аркыт бардыгына бул өзүнүн иши экенин, кимге үйлөнүштү өзү билерин айтып, тажалдыкка салып кага берди. Акыры апасы чалганда ал эмне кыларын билбей калды. Аркыттын апасы абдан катуу, айтпаганынан кайтпаган, өзүнүкүн бербеген аял эле. Ал бүткүл туугандарды башкарып, каш кайтартып, укпагандарды бат эле ордуна коюп, сазайын берчү. Аркыт дагы андан сестенип турчу. Азырда бир туугандары атасы бул никеге жабыла каршы чыгып киргендеринен бул апасынын айдактоосунан болуп жатканын сезип турду эле апасы өзү чалганда коркуп кетти. Шектенгенине жана сестенгенине жараша өзүн алоо дегенге жаратпай апасы катаал үнүн жаңыртты. Аркыт баш оорутпай тойду токтот. Сүйдүм, күйдүм, тигиге окшош экен, буга окшош экен деген курулай шылтоолоруңду айтып башты оорутпа. Тексиз жерден катын алгыдай сен ким элең? Сени деген хандын тукуму дейт. Өзүңө тете жерден гана кызын аласың. Аны мен өзүм тандайм. Жанагы сен алчу неменин энеси адепсиз жүрүм турумунун айынан өзүнүн жанын өзү кыйыптыр. Мунун баары билсең тукум койт. Сен сүйүүнү ойлосоң, мен кийинки балдарыңды ойлоп жатам. Ошон үчүн каяктагы бир немеге мен куттуу босогомду аттатпайм. Сен аны болбой эле алып келген күнүңдө деле эшигимди ал үчүн жабык. Убара болбо, ушундайыңда кайра тарт. Биз же ал бүттү сөз. Деп Аркытты апа дегенге жаратпай телефонду өчүрүп салды. Эмне дээрин билбей селейип туруп калды. Минтип кетери жуктаса түшүнө кирбептир. Эми кантет? Бир кыз үчүн бардык туугандарынан баш тартабы? Эгер андай кылчу болсо, бардыгынан айрылып, өмүр бою Аянын ушул кепедей болгон үйүндө жашап калышы мүмкүн. Бишкекте той өткөрсө да туугандарынан эч ким басып келбейт. Ошентип апасы Аяны таразанын бир жагына, бүт туугандары менен жакшы жашоосун анын бир жагына коюп койду. Чынында эле апасы өзүн Таажылуу хандын тукумунанмын деп эсептеп, аны чоң сыймыгы катары, зор мактанычы катары көрөт. Андыктан башка адамдардын тегине да маани берип, Санжыраны катуу сүрүштүрүп, өзү ак сөөк тукум деп эсептеген уруулар менен гана кудалашып, кийинки урпактардын каны таза болсун деп ким менен сөөк жаңыртышты катуу көзөмөлдөйт. Ушундай болуп кетиши түк оюна келбеген Аркыттын жаркып турган көңүлү заматта жабыгып, жылмайыңкы жүзү үңүрөйө түштү. Муну анын көзүнө карап иш кылып жаткан Ая сезбей коебу? Сезимтал сыр билги жаны дароо жамандыктын жышаанын сезди. Аркыттын бирөө чалган сайын окчундап барып сүйлөшүп келип жатканынан улам иш жайында эмес экенинен шектенди. Жаным, эмне болду? Бишкекте баары жайында эле бекен? Ая, жаным, тойду нары карай жылдыра турсак кантет? Мейли, сен айткандай гана болот. Эмне бирдеме болдубу? Жок, туугандарым шашылыш үйлөнгөнүбүзгө каршы болуп жатышат. Эмне үчүн? Экөөбүз бири-бирибизди жактырсак болду да. Ошону түшүнбөй жатышат. Балким аларга мен жакпай калгандырмын. Келечеги кең саясатчыга каяктагы бир мугалимди алып бергиси келбей жатышкандыр. Антип жаман ойлобо. Ачыгын айтчы, Аркыт. Жашырганда эмне? Акыры бардыгы айкын болот. Мен аларга жакпай жаткан болсом, ушунчабызда экөөбүз эки жака кетели. Мен сага таарынбайм. Сендей чыгаан жигитти алга сүрөй турган тың аял керек. Муну мен жакшы түшүнөм. Жок, Ая, сен аларга жагып эле атасың.
Анан эмне болду? Балким менин апамдын таржымалы жакпай жаткандыр. Аны акак туугандарыңа эмдигиче жеткирди болушу керек. Менин апам өзүн хандын тукуму катары санап, адамдын тегине катуу маани берет. Ак сөөк жерден аял алгыла дей берет. Түшүнүктүү. Менин силердин тукумуңарды бузаарыман коркуп жатышкан турбайбы? Мейли андай болсо. Сен антип үмүт үзбө, Ая. Дагы бир айласын табарбыз. Айла табылбайт. Менин абалым бул. Атамдын кебетеси тигил. Андан көрө ушунчабызда коштошолу. Коштошконго шашылбайлычы. Дагы убакыт бар. Жок, бүттү окшойт. Менин тагдырым мен төрөлө элек деле чечилген турбайбы? Анан курулай үмүткө эле талпына беребизби? Андан көрө койчу жаным. Мен кандай болбосун сени менен болом. Баары жакшы болот, көрөсүң. Жок, сооротпо мени. Алдайм болбо. Андан көрө кыйналбастан ачыгын айтып кете бер, деп көзү жашка толо түшкөн Ая кирпигин ирмегенде мөлтүрөгөн тамчылар буурчактайдан тоголонду. Койчу жаным, антпечи, биз экөөбүз эч качан ажырабайбыз, деп Аркыт аны кучактап бооруна кысмакчы болду эле кыз боюн оолактатты. Жок, мага тийбе. Андан көрө мага байланып кала элегиңде өз жубуңду тап. Тектүү, ак сөөк, сулуу, бай, билимдүү. Кызым, сага эмне болду? Деди сыртка чыга калган атасы Керим. Ата, Аркыттын ата-энесине тектүү, ак сөөк жерден келин алыштары керек экен. Биз болсо эптеп жашаган бир байкуштарбыз да. Ким сени байкушсуң деп жатат? Сенден өткөн тектүү кыз жок. Керек болсо мына сен хандын тукумусуң. Кандай дейсиз, ата? Ая дагы хандын тукумубу? Деп кыйкырып жибере жаздады Аркыт. Кыргызда тексиз уруу жок, баарыбыз Манас атабыздын тукумдарыбыз, деп Керим унчукпай саамга туруп калды дагы анан чечкиндүү түрдө сүйлөдү. Мынча болду, эми бүгүн алайга барып келсек кандай дейсиңер? Эмнеге? Деп Ая ыйынан баш көтөрдү. Мейли, барса барып келели, деди Аркыт абышканын ишенимдүү түрүнөн улам кандайдыр үмүткө демденип. Айдоочуңду калтырып машинаңды өзүң айдап алчы, деди Керим ойлуу түрдө. Бул 2 жашка ого бетер сырдуу сезилди. Ары бери камданып алышып жолго чыгышты. Керим жанагы боюнча эмнеге бараткандары тууралуу лам деп дагы ооз ачкан жок. Ал машиненин алдына отуруп айланага, өзгөчө асман тиреген залкар тоолорго суктана көз жиберип унчукпай кете берди. Аркыт менен Ая эч нерсеге түшүнө алышпай, бири-бирин карап коюп бара көрөрбүз дегентейде келатышты. Атасынын бул жоругу экөөнү үмүттөндүрүп койду. Андыктан экөөнүн түпөйүл ойлору сээлдеп, көңүлдөрү жайлана түштү.